Жаңа саат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Bismillahirrahmanirrahim. Meylimdүү жана райымдуу Аллах Тааланын исмин баштап, урматтуу мекендештерим, бир туугандарым, баарыңарга Аллах Тааланын тынчтыгын, рахматын, берекесин каалап саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сөзүмдүн башында жаратканга жалбарып сурарым, Аллахым ушул жерде чогулган жигиттер, эжелер, карындаштар баарыбыздын жүрөгүбүзгө Аллах Таала бекем иман берсин, адал рызкы берсин, рызкыбызга береке берсин, тапкан рызкыбызды Аллах разы болгон жолго иштетүү насип этсин. Андан кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн бир хадисинде бендеге разы болбогон эч качан Аллах Таалага разы болбойт дейт. Силер менен ушундай жарык маанайда көрүшүүгө себеп болгон, чакырган ушу аманат фонду жана башка ар бир салым кошкон, биздин келишүүбүзгө себеп болгон инсандарга чоң рахмат. Урматтуу мусулман бир туугандарым, темабыз эмне экен? Адал эмгек экен. Кереметтүү Кур'ан-ы Керимде Аллах Табарак ва Таала Мүлк сүрөсүнүн 15-аяты. Huvallazi ja'ala lakumul arda zalulan. Аллах силерге жерди баш ийдирип койду. Famshu fi manakibiha. Жердин чар тарабында жүргүлө. Fakulu min rizqi. Аллахтын рызкысын табып жегиле. Wa ilayhin nushur. Кайра бара турганыңарда Аллах. Кыргыз жыргагандан жылкычы болгон жокмун дейт. Бүгүн азыр мен балдар менен келе жатып кээ бир сүйлөшүп, кээ бир инсандар бүгүн, кээ бир саясатчыларыбыз, башкаларыбыз четте жүргөн мигранттарды мындай алдына коюп, балдар кыйналып жүрөт башка дейт. Мен андай дебейт элем. Кудайыма шүгүр, Кудайым буйрса келечекте ошо Кыргызстандын келечегин көтөрө турганда, ошо четке чыгып, алысты көрө билген, башка маданият, башка культура, көп нерселерди үйрөнгөн жигиттерден көп нерсени үмүт кылса болот. Аллах Таала да кереметтүү Кур'ан-ы Керимде Famshu fi manakibiha. Жердин ар тарабында жүргүлө. Wa kulu min rizqi. Аллахтын рызкысын табып жегиле. Жайында отур деген сөз жок. Алма пыш, оозума түш дегенде маселе жок. Ислам динибиз жалкоолукту жактырбайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бир улуу дуасынан Пайгамбар дайым дуа кылганда мындай: Аллахумма inni a'udhu bika minal ajzi. Аллахым мени ажыздыктан сакта. Ажыз деген мен жасай албайм, колумдан келбейт, тилим билбейм, жумуш кыла албаймын дегенден сакта. Wal kasal, жалкоолуктан сакта. Биздин баткендиктер касал деп оорууду айтат. Негизинде касал деген сөз бул ооруу сөз. Араб тилинде касал деген бул жалкоолук. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мени жалкоолуктан сакта дейт эле. Жалкоолук эң жаман оорулардан. Wal bukhl, бакылдыктан, сараңдыктан. Wal jubn, коркоктуктан сакта деп пайгамбар дуа кылат эле. Ошондон урматтуу мекендештерим, мен негизги темага кирүүдөн мурда пайгамбардын бир сүйүнчүсү менен баштайын. Силерге сүйүнчү болсун, маанайыңар бир көтөрүп калсын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт: Инна миназ-зунуби замбан ла юкаффиру салатун ва ла сиямун ва ла садака. Кээ бир күнөөлөрдөн күнөө бар. Ал күнөөнү намаз менен жоюп жок кыла албайсың. Орозо менен жоюп жок кыла албайсың. Зекет берип садака менен жоюп жок кыла албайсың. Эмне менен жоет десе, мен бата каллан мин амал ядихи бата магфура ла. Ким өз эмгеги менен иштеп жумуш кылып, кечинде чарчап уктап калса, күнөөлөрү кечирилип уктайт. Бул жумуш деген динибиздеги улуу нерселерден. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кече силерден барган бир балдар мага жума намазы окугандан кийин бир нерсени айтты, ушул хадиске байланыштуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизди жумуш кылууга, эмгекке башкага чакырып келген. Пайгамбар бир хадисте: "Иза qamati sa'a wa fi yadi ahadukum fasila fa in istata'a alla yaquma hatta yaghrisaha falyaghrisha falahu bizalika ajr." Кыямат күн чыгыштан, күн батыштан чыкканда кыямат болот. Ал бүттү деген сөз. Пайгамбар айтат: "Инналлаха yaqbalu tawbat lab ma lam yughargir." Аллах Таала бенденин тобосун гаргарага чейин кабыл кылат.
Qarqara gırıldap can bergen geçeydi. وَمَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتِ Kim ölse anın kıyamati boldu degen söz. Biroq Peygamber aytadi, kıyamat bolup kalgan kezde tövbe eşigi bütet. Yaşoo tügey. Biroq oşo kıyamat gün batıştan çıkıp kalgan kezde da silerдің bireöңөрдүн колуңарда көчөт болсо, ошону отургузбастан турбагыла дейт. Аны не пайда эгер жашоо түгөгөн болсо, кыямат болгон болсо, ал көчөттү отургузбадан не пайда? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям керек болсо, кыямат болгон болуп калса да, колуңардагы көчөттү отургузбастан турбагыла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын экинчи халифасы Hazreti Umar деген улуу халифа өткөн. Hazreti Umar күндөрдүн биринде 4 досу менен отурат да, 4 киши. Отуруп алып силерге отурганда эле бири-бири менен кеңешип баштайт. Сенин жашоодогу кыялданган үмүтүң эмне айтчы десе, бирөөсү айтат, менин кыялдаганым дейт. Ушу өрөөн толгон алтын болсо элиме таркатып берсем, элим жыргап жашаса дейт. Экинчиси сенин үмүтүң кандай десе, ушул өрөөн толгон талаалар күмүш болсо, элиме таркатып берсем, жыргап байлыкта жашаса дейт. Үчүнчүсүнөн сурайт, сенин үмүтүңчү десе, ушул өрөөн толгон курал жарак болсо, элиме берсем, мекенди жерди коргосо дейт. Hazreti Umardын кезеги келген кезде, сенин үмүтүң кандай дейт. Менин үмүтүм ушул өрөөн толгон пайгамбардын тарбиясын алгандай Саад ибн Муаз, Саад ибн Абу Вакас, Муаз ибн Жабал сыяктуу эр жигиттер, элин, жерин, динин сүйгөн эр жигиттер болсо дейт. Алтын менен элди жыгыта албайсың. Мен айтайын деген маселе, бүгүн эгер көптөгөн элдерди, ушу өнүгүп калган бир Корея эли болсун, башка болсун, бир жерге Аллах Таала топтоп жер тандагыла десе, Кыргызстандын жерин көптөрү талашмак. Кыргызстандын бейишин төрдөй болгон жерибиз бар. Сууларыбыз бар, тоолорубуз бар, жайлоолорубуз бар. Кыргызстанда жеринин астында алтын кендери бар, жердин үстүндө кендер бар. Канчалаган байлыктарыбыз бар. Бүгүн Кыргызстанга бир нерсе жетишпеген нерсе, алтын издегенден да кыйыныраак, бриллиант издегенден да кыйыныраак, элди, жерди сүйгөн эр жигиттерге муктажбыз. Эр жигиттерге муктажбыз. Тарбия деген нерсе бүгүнкү күндө жакшынага китеп менен башка менен болуп калбайт. Куралды кимине колдо берсең, курал менен курал өз мекенди коргобойт. Куралды коргой турганда эр жигиттер керек. Бирок тилекке каршы бүгүн биздин ошондой бейишин төрдөй жерде жашаган менен өлүкпөй артта калганыбыз, биздин кээ бир эмелерибиз ушундай эр жигиттерге муктаж болуп калдык. Могу жерде иштеп атабыз. Кудайыма шүгүр, бул жумуш динибиздеги эң улуу нерселерден. Мен азыр келип таң калып атам. Кумдуу жер, туздуу суулар бар биздегидей, аккан жакшынакай суулары жок, башкалары жок. Бир жылы Эмараттан, Дубайдан министр болуп жүргөн бир киши келип, мен ал кишилер котормочу болуп калдым. Анан арабтарга биздин чоңдор айтып калды, ой, силердин тыйыныңар көп, инвестиция алып келсеңер, бул жерде Кыргызстанда акчаңарды жүгүртсөңөр, башка кылсаңар деген кезде, ошо араб кишинин айткан сөзү мен котормочумун, биздин чоңго карап мындай деди. Сенин желкеңдин кычышкан жерини сенин тырмагыңдан башка эч ким жакшы тырмабайт. Сенин желкеңдин кычышкан жерини сенин тырмагыңдан артык эч ким жакшы тырмабайт. Сенин мекениңе, жериңе сенден башка эч ким күйбөйт. Сенин өнүгүүгө башкага муктаж болсоң, сен өзүң аракет кылсаң, эч ким сырттан келип эч нерсе кылып бербейт. Мисалы ошо Дубайда жүргөн кезде, мындай сүрүштүр, Дубайда бир пальманы отургузуп, өстүрүш үчүн жылына $800 бюджеттен акча бөлүнөт. Дарылаш үчүн, суудаш үчүн, караган үчүн, башка үчүн. Мен Кыргызстанда айтам, тамашалап бир көчөттү сайып койсоң өнө берет, өсө берет. Чубак ажы айтат, семишке чагып атып, колуңан түшүп кетсе өсүп чыгат дейт. Чындыгында ошондой жерде жашайбыз. Бирок тилекке каршы кембагал, кыйынчылыкта, башкада эмне үчүн?
Жалқаубыз біз. Көп іштегенді білбейбіз. Бірақ дин десе, кейде динді да ушундай жалқаулыққа башқа байланыштырып қойған нәрселер бар. Оған қарағанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам өзінің сахабаларын, замандаштарын жалқаулыққа үйреткен емес. Пайғамбардың кезінде бір өскен, я Расулалла, елдің бюджетіне түскен садақадан зекетті маға берің дейді. Пайғамбар келген адамның бұтынан башына қараса денсаулығы үшін, алты санаман. Үйіңде еш нәрсең жоқ дейді. Үйінде болғаны жуырқаным бар, су ішкен көзім бар, башқа еш нәрсе жоқ дейді. Алып кел дейді. Алып кел, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам, оны кім алады дейді. Анын су ішкен, баяғы су құйған көзі. Біреу 1 дирхам дейді. Кім дағы ашықтар алады, біреу 2 дирхамға алады дейді. 2 дирхамға сатып, біреусінің бала шақаңа продукт ақын бер, екіншісіне базардан балта алып келді. Балта алып келгенде пайғамбар өз қолыменен балтаға салып беріп, 20 күнгече көзіме көрінбе дейді. Барып, отын жинап сатқын дейді. 20 күннен келіп, я Расулалла, мен тұрмышымда тақ жақсы бұтыма тұрып алдым, кімге жардам берейін деп келеді. Жұмыс деген нәрсе, динімізде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам іш қылуға үндеген, ішке шақырып келген. Негізгі теманы башташтан burada мен мұндай, бұл кириш сөз болып қалды. Балдар бір 20 минут башқа деді, ошоға мұндай еркін тема болса, мұндай сұроларға байланышып келсек, негізгі менің айтайын деген тема, адал емгек деген нәрсе, бұл диніміздегі ең ұлы нәрселер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам күндердің бірінде Абдулла ибн Мас'уд деген ұлы сахаба, Құранды ең қозы оқыған сахабалардан пайғамбар келіп көрішсе, Абдулла ибн Мас'удтың қолдары қабарып мазол болып кеткен. Неден мазол болып? Пайғамбар айтады, "Мо инна хазил яд", мо қабарған қолды юхиббуха Аллах ва расулу, Аллах жана пайғамбар сүйеді дейді. Мо қолды дозақ қармабайды дейді. Іштеген қол. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам Мадинадан Меккеге бірінші көшіп келген кезде мұсылмандар суға мұқтаж екен. Құдық қазылған, құдықтың иесі бір яхуди, еврей. Ақша қылған ошол кезде бұлар білген. Су сатады. Мұсылмандар су алғанға қиыншылық, тиындары жетпейді. Пайғамбар айтады, "Мен иштара би'ру Рума", құдықтың аты Рума деген құдық. Ким Рума құдығын сатып алып, мұсылмандарды су менен қамсыз қылса, "Фархул жанна", аға бейішті кепілдік берем дейді. Hazreti Osman деген пайғамбардың күйеу баласы 3-ші халифа келіп 20 мыңға сөйлешеді. 20 мың дирхам бүгінгі 20 мың доллар дегендей сөз. 12-сін нақ береді, бірінші сатпайын дейді. Жоқ дегенде жарымын сат дейді. Құдықтың жарымын қандай сатам десе, мұсылмандар ал кезде ақылды болған. Жарымын қандай сатасың? Дүйшембі менікі, сейшембі сіздікі. Çarşamba meniki, payşembe seniki. İşembe meniki, cuma seniki. Jarımını satıp alıp da gel Müslümanlara. Hurmatlı menin dindeşlerim, düşenbe günü, çarşamba günü, cuma günü menin kezegim suudu kamdap alıqla deydi. Kuduktan suudu kamdap alıp, evreydin kezege kelgende hiç kim satıp almaydı. Bir cumadan keyin kalganda alasız deydi, 8.000 dirham berip kalganını alıp Müslümanlara sadaka kılıverdi. Uşul jerde Hazreti Osman'a baylanışı bir nerse aytayın. Hazreti Osman'ın ötkönünde bu yıl 15 kılım bolup atadi. Kança oldu? 14 kılımdan öttü. Paygambardın 3. halifası. Urmatlı meyli mekendeşlerim, bugün Saudiyaga varsan Hazreti Osman'ın atında bankta şotu var. Kança kılımdan keyin? 14-15 kılımdan keyin Saudiyada Hazreti Osman'ın atında bankta şotu var. Hazreti Osman'ın atında bugün Hazreti Cebel Umar degen bir firma var. Umar Toğusu degen stроительный firmada. Oşonun bir учредители Hazreti Osman. Kanday? Janagı Hazreti Osman'ın bugün de inşallah Allah Teala nasip kılsa barasına Madinaga acıga umraga barganda bir Osman'ın bulağı deyip turar. Bulaktan su bulağı emas, oşo çıkan suda kudugu var. Oşo yerde 500 tüp kurması var eken. 500 tüp kurmanın tüşümün mömösünü alıp da jarımını jetim jesirge jarımını aborotқа koyuyor. Keyinçerek Osman imperiyasının kelgenden keyin oşonda padişalık Hazreti Osman'ın atına koyup, anı köbeytip turup, jarımını daim aborot kılap, jarımını jetim jesir muhtajlarga tarqatadi.
Кийинчерээк Саудия мамлекети да түзүлгөндөн кийин ошол жол менен Hazreti Osman'ın atынан жарымын жетим-жесилерге жардам, жарым түшүмүнү дайым оборотто коет. Бүгүн Мадина Мунаварада Меккеде гостиницалар бар, 1 жылдык доходу 50 миллион риал. 3-кө бөлсөң доллар чыгат. 50 миллион риал жылына пайдасы бул Hazreti Osman'ın атынан эме. Дагы эле түшкөн акчанын жарымы кайра оборотто, жарымы дагы муктаж болгон жетим-жесилерге таркатылды. Өзү өткөнүнө канча болуптур? Бирок из калтырса болот экен. Dinimizdeki en ulu nerselerden وَمَنْ زَرَعَ زَرْعًا kim bile egin etse اَوْ غَرَسَ غَرْسًا bir köçet oturgusa فَيَأْكُلِ مِنْهُ الطَّيْرِ sen oturguzgan köçetten kanattığı cese اَوْ بَهِيمَ hayvan cese اَوْ insan adam cese فَلَهُ بِهِ sadaka al adamga sadaka deydi. Bugün urmatlı Müslüman bir tuğan Allah Teala rahmatlısı ötkönde Жыргал деген депутатыбыз өттү, алайлык мен барып ошол жерде биздин премьер-министр бар, биздин спикер бар, канчалаган депутаттар ошол жерде мөрзөдө сүйлөгөн кезде ушул хадиске токтолду. Бул хадис пайгамбар алейхиссалам мындай дейт: "Иза мата ибн Адам инқата анху амали илля мин салас" адам баласы өлгөн кезде ага бара турган соо бардыгы токтойт, бирок 3 нерсенин сообу токтобойт дейт. Өзүң өтүп кеткен менен сообу жетип турат. Биринчиси садакатун жариятун. Жария деген агып турган токтобогон садака дейт. Ал эмне? Садака жария көчөт отургузуу. Садака жария таза суу чыгаруу. Садака жария жол оңдоо. Садака жария көпүрө салуу. Садака жария мектеп салуу. Садака жария медресе салуу. Садака жария садик салуу. Садака жария айылыңдагы аялдаманы оңдоп коюу. Садака жария айылыңдагы арыкты таза каздырып коюу. Садака жария жалпы коомго пайдалуу ушул иштерди кылуу. Бүгүн биз тилекке каршы ата эне каза болгондо эмне кылабыз? Ата андашып жылкы соебуз, бодомал соебуз, башка кылабыз. Шариатта жок, үчүлүк дейбиз, кыркылык дейбиз, жүздүк дейбиз, 53-түк дейбиз, аргашы дейбиз, карашы дейбиз, курсак тойгуз, жейбиз, ичебиз. Аттан эч нерсе жок. Эгер Кыргызстан эли ушул хадиске амал кылганда, ар бир атасыга арнап жол оңдогондо, энесиге арнап суу чыгарганда, тайкесиге арнап мектепке жардам бергенде, бир тууган классташына арнап туруп садикке жардам бергенде, Кыргызстанда таза суу менен камсыз болгон айыл калбайт эле. Көпүрөгө муктаж болгон, селдин жолун тосулбаган айыл калбайт эле. Мисалда, бирөөсү мана мен атама арнаган жылкынын акчасы 50 000 сом. Мен бодом алам дедим, жылдык кылам дедим 50 000 сом. 100 000ге бир көпүрө салса болот. 100 000ге жок дегенде 100 сомдон көчөт алсаң канча? 1000 көчөт аласың? Көчөт отургузсаң соо тие экен. Ушул иштерди кылбайбыз биз. Биз шариатта жок нерселер менен атаандашабыз. Экинчи, өлүккө жете турган сооптордон бирөөсү ау илмун юнтафау би. Өзүнөн кийин пайдалуу илим калтырса, билим калтырса, илимди жаш шагирттер калтырса, илимге да көңүл бурбай коет. Туурабы? Үчүнчү жете турган сооп ау валадун салихун ядру лаху. Артынан дуа кылган перзент калса дейт. Ачуучундук урматтуу мусулман бир тууган. Кээде алпеште өстүргөн атаң өткөн болсо, ак сүтүн берген энең өткөн болсо, же чоң ата, чоң энең, же эң жакшы көргөн классташың, досуң, жакының кээде отуруп 4 аяттан болгон ихласты Кул хуvallahu ahad, Allahu samad, lam yalid ve lam yulad ve lam yekul lahu kufuwan ahad окуп өзүң дуа кыла аласыңбы? Артынан калган перзенттин дуасы дейт. Биз молдокен чакырасың, молдокен атаң аты ким эле деп жазып кафеде окуйт да, кафеден чыккандан кийин атын унутат. Ойлоп да койбойт сен атаңды. Мен айтайын деген маселе экинчи артыбыздан дуа кыла турган перзенттер. Балдарыбызга дуа кылдырыш эмес, өзүбүз дуаны билбесек. Өзүңдө жок нерсени кантип бересиң? Өзүңдө жок нерсени бере албайсың. 7 бала багып атасың, 10 бала багып атасың, болуптур сен эртең көзүң жумулгандан кийин сен атыңдан бир көчөт отургузбаса, бир дуа кылганды билбесе, анда 7 баладан көрө 7 уй баккан жакшы эмеспи? Эмне пайдасын көрүп атасың? Мен айтайын деген маселе, караңыздар, биздин динибиз ушундай кайрымдуулук жакшы иштерге чакырган менен биз аны кылбайт экенбиз. Мен силерге бир нерсе берейин.
урматтуу менин мекендештерим, өткөн жылы атыя деген араб тилинде атыя деген берешен деген сөз. Атыя салих деген жакшылык деген. Атыя салих деген силерге окшогон, мага окшогон. Мен Баткендин бир айылда өскөнмүн. Болгон 70 түтүн болгон бир кичинекей айылда. Мен 5 классында болгон себеп келген. Ошондо Египеттин бир айылда өткөн Атыя деген жигит. Кичинекей кезимде дейт ушундай кембагал жашадык дейт. Жетишпейбиз дейт. Атам дайым мага дейт, бут кийим алса 2 размер чоң алат эле дейт. Эмки жыл кийинки жылда кийсин дейт. Агаларымдын кийимин кийип чоңойдум дейт. Силерге окшоп университетте окуу жайда окуган кезде университетти бүткөндөн кийин досторум менен кеңешип, кегеле бир фирма башка бир жумуш бизнес кылабыз дедик дейт. Эмне бизнес? 10 досубуз классташтар биригип, айылда бир жумуш баштайлык дедик да, жумуш башташ үчүн тоок ферма баштадык. Бирок 9 бала болдук, 10-чы таппайбыз дейт. Ар кимибиз бир нерсе кошпойт. Мен апамдын сөйкөсүн саттым, башкасын коштум. 10-чы шерик жок дейт. Bir күндөн кийин достордо мен 10-чыны таптым дедим дейт. Ким? 10-чынын тыйыны мен кошом. Бирок 10-чы бизге шерик болот. 10-чы шеригибиз Аллах болсун дедим дейт. Кандай? Тапкан пайданын бир бөлүгү Аллах жолунда иштетебиз. Бирок ал небесин энемдин башка жасы сөйкө бирдемени сатып туруп мен коштум дейт. Тоок алып жумуртка сатып баштадык дейт. Тапкан пайданы 10го бөлөбүз. 9'u 10'uncunun Kuday yolunda şu yetim cesirge. Atıyya Salih деген kişi 80'ge kiribesinden kaza oldu. En birinci sadik açtım dedi. Mektep açtım dedi. En ötkön yılı kaza olur kezinde Egipet'te mamleketlik emes, dünyoluk dengede 4 üniversitesi var. Canazasında milyonda 10 adamlar geldi. Jardan berбеген жерim. Akırında bizde şu жакшы жүрүшүп кеткен балдар келип эми кечиресиңер. Эгер мени менен кайра компаниям болуп улантсаңар, уланткыла. Мен эми 10дон 1 эмес, жарымын мен Аллах үчүн бакам. 50'den 50. Эң акырында 50-50 бөлдүм. Мен айтайын деген маселе урматтуу мекендештерим, биз могу кыйналып тапканды, жумуш кылганды билебиз. Бирок сактаганга келгенде биз туура эмес эме кылабыз. Аллах Таала керемети Кур'аны кулу вашрабу ва ла тусрифу. Жегиле, ичкиле, исраф кылбагыла. Жегиле, ичкиле, исраф кылбагыла. Иннаху ла юхиббул мусрифин. Аллах исраф кылгандарды сүйбөйт. Иннал мубаззируна кан ихвану шаятин. Исраф кылгандар шайтандын бир тууганы дейт. Мен Москвага барганда мекендештерим айтам, ай, Кудайыма шүгүр, азыр барсаң дайым жылдан жылга мындай жакшы жумуштарда иштеп атат, жакшы акча таап атат. Бирок Kerek'e karşı hayırlı kelip kaydan görsem kafeden görüm, kaydan görsem toydan görüm dep. Tapkanlı toy menen kafe başka gele jumuşaldı. O yerden barganda көрүп атасың, кыйналып ушул жерде иштейсиң, 12 saat, 15 saat, ошон кыйналып чекетериң менен тапкан акчаны барып алып, 2 күндүк, 3 күндүк болбогон бир тойлордо закыстарга жетичик менен чыгып башка кыз жок кылып атабыз. Туурабы? Адал эмгек бул adal emgek menен tapkan nerseni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem la tazulu qadam abdin hatta yus'alan arba'in adam balası 4 nersege kıyamatta жооп берет. Канчага? Суроолорду берип коюп, суроого жооп даярдайсың, Кыяматта Аллах Таала 4 нерсени сурайт. 4 суроо жоопторун силер берет. Мен да берем. Биринчиси an umrihi fima afna. Ömürümde ne menен өткөздүм. Ömür, вакыт, мына көрүп атасыңар, вакыт кандай баалуу нерсе. Тилекке каршы биз өмүргө, вакытка көңүл бурбайбыз. Арабча минутаны дакыйка дейт. Карыстар эмне дейт? Дакыйка дейт. Даккатул калб, жүрөктүн дакылдаганы, эй адам баласы сен 1 минуттардан турасың деп эскертүү дейт. Өмүр менен ойношпош керек. Allah kıyamatta ömürüңдө эмне менен өткөздүң дейт. Күнүгө күн чыккан кезде карайсың, күн чыкканда күн адам баласына мындай кайрылат экен. Ана халкун жадид. Мен сенин өмүрүңдөн жаңы бир күнмүн. Ва ала амалука шахид. Сенин жасаган ишиңе күбөмүн. Фагтаним минни, менден пайдалангын. Fa inni la udila yawmul qiyamah. Кыяматка кайра келбеймин дейт.
Бүгүнүбүз эртең болот. Эртеңибиз эч качан бүгүн болбойт. Бул маселеде эч бир акылдуу талаша албайт. Өткөн өмүрдү табыш мүмкүн эмес. Ошондо адам баласынын жашоодогу эң чоң оборот кыла турган капитал бул эмне экен? Өмүрүбүз, убактыбыз. Убакыт. Мына убакыттан пайдаланган инсандар өнүгүп атат, өсүп атат. Убакыттан пайдаланбай, бир чайга отурганда 3 саат отура бересиң. Аяктан сүйлөп, бияктан сүйлөп. Туурабы? Биз өмүрүбүздү чай менен, башка менен, ар нерсе менен Кудайга барып калсаң көрдүң да. Түнкү саат 12-де, 1-де барып койго бата берип коюң дейт. Өмүр менен ойношпош керек. Өмүр эң баалуу нерсе. Эң чоң сенин байлыгың бул өмүрүң. Адамдар айтат, алтындай болгон убактыңызды алтын эч нерсе эмес, алтын жоголса тапса болот. Өткөн өмүрдү таап болбойт. Мана силер могу жерге келгендер ушуну үйрөнүп атасыңар. Убакыт деген кандай нерсе, убакытка кандай көңүл буруу деген так убагында. Тилекке каршы биз диндеги өзүбүз динибиз ошону үйрөтөт, бирок биз динге көңүл бурбайбыз. Мисалы, намазды өз убагында окуйбуз. Туурабы? Дүнүйө жүзүндө мусулмандар убакытка, мейкиндикке биз көңүл бурабыз. Баамдат качан болот, пешин качан болот, асыр качан болот, шам качан болот, куптан качан болот, оозду качан жабасың, оозду качан ачасың, дин өзү убакытка көңүл бурууга үйрөтөт. Убакыт менен дайым жарышып жүргүндей. Бир убакытта саат 1-ге чакырсаң 2-де келет. Туурабы? Эмне үчүн динибиз убакытка көңүл, биз өзүбүз көңүл бурбайбыз. Мусулман кайсы жерге барса, кыбла каякта дейт. Батыш кайда, чыгыш кайда, түндүк каякта, түштүк каякта көңүл бурасың. Москвага барып туруп 70-ке кирген аялдан да восток каякта десең, 50-ге киргенде күн кайдан чыгат, кайда отурат көңүл бурбайт кээ. Бирок биздин динибиз буга үндөгөн менен биз убакытка көңүл бурбайт экенбиз. Убакыт бул биздин өмүрүбүз. Убакытта пайдаланбай калып атабыз. Туурабы? Ар-умри фи мафна, биринчи кыяматта өмүрүң жөнүндө сурайт. Өмүрүң менен ойношпа. Экинчи Аллах Таала сурай турган суроо, "Ва ан шабаби фи мабла", өмүрдөн толук сураса, жаштыгыңдан өзгөчө сурайт. Жаштыгыңды эмне менен чириттиң? Жаштыгыңды эмне менен кетирдиң? Жаштык бул мисалы кичинекей наристе кезиңде ден соолугуң бар, акыл жок. Карыганда данышпансың, күчүң жок. Жаштык акыл да бар, күч да бар, баары бар. Бирок жаштыгыңды эмне менен кетирдиң? Жаштыкта баардык нерсени кылсаң болот. Бирок келечегиң үчүн эмне кылдың? Жаштыгыңызга өзүнчө жооп берет. Үчүнчү жооп бере турган нерсе, урматтуу менин мекендештерим, ан мали минайна иктасаб ва фи манфак. Малыңды, тапкан акчаңды кайсы жол менен таптың? Ооба, Кореяда кыйналып, дыйканчылык кылдың, темир көтөрдүң, башка кылдың, таптың, адал болсун. Чекетер менен, адал эмгек менен таптың. Бирок кайсы жолго иштеттиң? Буга да жооп бересиң. Кечинде тайраңдап, Дел Валентинде барып кафеде отурдуңбу? Атың өчкөн арака иштеттиңби? Наспайгабы, тамекигеби? Кайсы жолго иштеттиң? Кандай тапканың өзүнчө? Адал эмгек менен таптың, бирок кайсы жолго иштеттиң? Буга да жооп бересиң. Төртүнчүсү, ан илми маза амила би. Алган илимиңдин кайсына амал кылдың? Буга жооп бересиң. Азыр мен өтө кубанычтамын, мындай карап, Кудайыма шүгүр, өтө жакшынакай өнүгүп бара жаткан бир эмеде экен. Силер да бул жерден ар бириң бир жакшы бир оң болгон биздин мамлекетке, элибизге, жерибизге келечегине жарай турган бир пикирлерди алып барасыңар. Ошону бир жумуш кыласыңар деп үмүттөмүн. Ана динибизде мен айтып атам, Кувейттен Альманар деген бир эме чыгат, журнал. Альманар журналында Америкада бир окумуштуулар бир 10 жыл изилдөө кылыптыр. Кайсы мамлекет исламдын негизинде, туура түшүнгүлөр. Исламдын негизинде, исламдын принциптери менен жашаган мамлекеттер кайсылар? Биринчи орунда ким турат, экинчи орунда ким турат, үчүнчү орунда ким турат? Изилдөө жүргүзгөндөн кийин изилдөөдүн эмеси, натыйжасы өтө өкүнүчтүү. Исламдын принциптери, негиздери менен биринчи орунда жашаган мамлекет кайсы? Саудия? Малайзия. Новая Зеландия. Япония. Изилдегенден кийин тилекке каршы мусулман мамлекеттерден силер айткан Малайзия 37-орунда экен.
Musulmanlardan en birinci очередьте 37. орында Малайзия бар. 60-та Бахрейн бар, 66-да Кувейт бар. Саудия 100-ден аракта. Себеп, азыр силер не үчүн Саудия дедик? Биз дин дегенде намаз, диндин негизи бул тазалык. Аттур шатур иман, тазалык имандын бир бөлүгү дейт. Тазалыксыз намаз окуп болобу? Намазга кийимдин тазалыгы, жүрөктүн тазалыгы, намаз окуй турган жердин тазалыгы, судун тазалыгы бар. Эң биринчи тазалык, мисалы. Биринчи орунда силер айткандай Нова Зеландия, Люксембург, Япония, Англиянын жанында кичине бир мамлекет бар, кайсы? Ирландия. Тилекке каршы Малайзия 37-орунда. Себеби эмне үчүн? Динибиз жегиле, ичкиле, исраф кылбагыла десек, мусулмандар жейбиз, ичебиз, исраф кылабыз. Мисалы Японияда мен деген байдын үйүндө кызматкери жок экен. Же барбы? Маналарда кызматкер бар үйдө? Көрдүң? Бирок кээ бир арабтарга барсаң, арабтын бирөөсүнүн үйдө 4 кызматкер бар. Машинесин жууган, үйүн тазалаган, ашканасын, керек болсо аялдар тамактар кылбайт. Исраф эң көп. Тазалык жок. Уада берген убакытка көңүл буруу жок. Динибиз убакытка көңүл бур дейт. Мада тазалыкка дейт. Тазалык жок. Эми дагы бир мисал берейин. Ошол эмеде изилдөө жүргүзгөн. Динибизде Кур'ан-ы Каримде эң биринчи аят икра оку деген сөз. Кур'ан-ы Каримде 375 аят илимге окууга чакырат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын Кур'андан кийинки эң ыйык китеп Сахих Бухарида 106 хадис илим алууга чакырат. Дүйнөдө окулган китептерди, мамлекеттерди ар бир адам башына на душу население деп коет го. Адам башына бөлгөндө кээ бир мамлекетте жылына окулган китептерди адам башына бөлсө 16-14 китеп бөлүнөт экен. Мусулман мамлекеттерде 6 бет, 8 бет экен. Окуй экенбиз? Өзүңөргө суроо берилсин, бир туугандар. Акыркы жолу кайсы китепти окудуң? Биздин устазыбыз күнүгө 65 китеп окуп алсаң артта калдың дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам "Мен тасава яумуху би амси фахуа магбун" кимдин бүгүнкү күнү менен кечеги күнү окшош болсо, ал жашоодон уткузду дейт. Бүгүнкү күнүң менен кечеги күнүң окшош болуп калса, жашоодон уткуздуң дейт. Алдыга карай умтул, жаңы бир нерсени үйрөн. Тилекке каршы биз ислам деген кезде, исламда кийим кечени, же мешитке барып дарат алганды башканага түшүнүп калганбызда, исламды белгилүү нерсе чектеп койгондуктан биз артта калып кеттик. Качан биз исламды бул илим, ислам бул маданият, ислам бул тазалык, ислам бул убакта көңүл буруу, исламды терең үйрөнгөн кезде жанагы мамлекеттерге жакыныраак барып кошулушубуз мүмкүн. Ошондуктан о четте жүргөн кезде ал-хикмату даллатул муъмин, данышмандуулук, илим имандуудун жоготкон нерсеси. Айна важадаха фахуа хак биха, көргөн нерсени барып жакшы алган. Ошонун. Бул мен каристен бир нерсе үйрөнүп жок, ал үйрөн. Булардын убакытка көңүл бургандыгын, тазалыгын, жумушка берилгендигин эмнеге албайбыз? Тилекке каршы бүгүн биз динибизди башкалардан үйрөнүп калдык. Динибиздеги мусулман болгон менен исламдын ысмын, Курандын расминен башканы билбей калган үчүн биз артта калып кеттик. Бир ислам өнүгүп, исламды терең түшүнүп, ислам менен жашаган кезде көптөгөн инсандар, ушу европалыктар, башкалар негизги медицина болсун, химия болсун, алгебра болсун, бардык илим тармактарын мусулмандардан үйрөнгөн. Мусулмандарга келип окууду үмүт кылган. Бүгүн биз тилекке каршы башкалардан үйрөнүп, башкалардын артынан жүрүп калдык. 4 кыяматта суралатылган нерсе эмне экен? Биринчиси, өмүрүңүздү, жаштыгыңызды, малы мүлкүңүздү кайдан таптың, кайсы жолго иштеттиң? 4-үнчүсү, алган илим билимиңиз. Илим алып атабызбы? Иншалла алыңыздар.